курмандык чалам деген адамдарга эскертүү. Урматтуу мусулман бир туугандар, курмандык чалуу күндөрү дагы жакындап келе жатат. Ошондуктан кимде ким курмандык чалууну ниеттенип турса, ал адам Зулхиджа айы жаңырган убакыттан тартып көңүл бөлүңүз. Зулхиджа айы жаңырган убакыттан тартып тээ ошол курмандыгын чалганга чейин тырмактарын, чачтарын албай турат. Чачтарын кыскартпай, кырбай албай турат. Жана ошондой эле денесиндеги башка түктөрүн албай сактанып турат. Эмне үчүн? Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ушинтип айткан. Умму Салама радияллаху анхадан келген хадис, имам Муслим рахимахуллахнын сахих жинагында келет. Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idha ahalla hilalu dhil hijja fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min adfarihi shay'an hatta yudahhi. Кимдин курмандыкка чалам деген жандыгы болсо, башкача айтканда, курмандык чалууну ниеттенип турса, жана Зулхиджа айы жаңыра турган болсо, деди, тырмактарын, чачтарын, курмандыгын чалганга чейин албай турсун, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айткан. Демек, курмандык чалууну каалап турган адам ушул нерселерден сактанып турушу керек. Эми ушул жерден түшүндүрмө. Бул сактануу кимдерге тиешелүү? Азыркы хадисте эскерилип тургандай, жана алымдар түшүндүргөндөй, бул ошол үй бүлөдөгү курмандык чалып жаткан негизги адамга гана тиешелүү. Мисалы, үй бүлөдөн ата өзүнүн балдарынын атынан, өзүнүн атынан жана башка адамдарды соопко шериктеш кылып, ошолордун бүт бардыгынын атынан чалып атат. Эми ошол атага гана тиешелүү да. Ошол ата гана тырмактарын албай, айтканыбыздай, чачтарын албай сактанып турат. Ал эми үй бүлөдөгү башка мүчөлөр болсо жок, аларга тиешеси жок. Алар кадимкидей эле ала берсе боло берет. Бирок бир гана учурда, эгерде ошол атасы менен бирге дагы эне дагы үй бүлөдөн дагы курмандыкка чалып аткан болсо, курмандык бул улуу ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үндөгөн, өзү чалган, мен дагы чалайын деп мүмкүнчүлүгү болуп, аял киши дагы чалып аткан болсо, анда ал дагы сактанып турат. Эгер ошол өзү дагы кошумча чалып аткан болсо да, же болбосо үй бүлөдө ата жок, эне чалып атат да, кээ бир үй бүлөлөрдө атасы жок, кайсыл бир себептерден улам. Анан эне балдардын атынан, өзүнүн атынан чалып атат. Мындай учурда дагы ошол эне сактанат да. Энеге гана тиешелүү. Демек, бул жерден бир эле маселе экен, ошол негизги адамга гана тиешелүү. Ал эми башка адамдар болсо жок, аларга тиешеси жок. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир туугандар, бул нерседеги сыр. Эмне үчүн курмандык чалууну каалаган адам ушул нерселерден сактанып турушу керек? Алымдар айткандай, бул ошол ажылык амалында, ажылык ибадатында жүргөн адамдарга окшошуу максатында. Сырларынын бири мына ушул дешет да. Себеби ажыда жүргөн адам бүт азыркы эскерилген нерселерден сактанышы керек да. Эми ошолорго окшошуу максатында курмандык чалууну каалаган адам дагы ушул нерселерден сактанып турушу керек деп айтышат. Жана ошондой эле буга кошумча кээ бир алымдар айткандай, мисалы имам Шаукани жана башка алымдар айткандай, бул нерседеги дагы бир сыр, бул жанакы ошол тырмактары алынбай, чачтары алынбай сакталып турганда, бул ошол акырында ошол курмандык чалып атканда бүт бардык дене мүчөлөрү тозоктон азат кылынышы үчүн сакталынып турат деген да. Себеби тырмактагы, чачтардагы, денедеги бир мүчө да, мүчөнүн бир бөлүгү да. Эми ошол денесиндеги бардык мүчөлөрү тозоктон азат кылынышы үчүн ушул нерсе шарият кылынды деп айтышат. Ушул максаттар жана башка биз билген жана билбеген максаттардан улам, урматтуу мусулман бир туугандар, курмандык чалууну каалаган адамга ушул нерселерден сактанып туруу Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзүндө эскерилди. Аллах таала баарыбызга жардам берген болсун.